Кутмандуу кечиңиздер менен арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, урматтуу тарбиячылар. Бүгүн биз Нур Сабат билим берүү борборунан дагы бир сиздер үчүн эң маанилүү баалуу сабакты сиздерге тартуулаганы турабыз. Бизде бүгүн сабак өтө турган чогуу биргеликте Нарын шаарындагы номер 17 ынтымак бала бакчасынын усулчусу, мыкты тренер, эл аралык долбоорлордун тренери, усулчу жана бала бакча тармагында мектепке чейинки билим берүүдөгү мыкты адис, тажрыйбалуу, практик, жогорку деңгээлдеги адис Тамара Жусупалиева Омаровна болмокчу. Ардактуу кесиптештер, биздин презентацияларыбызга көңүл бөлүңүздөр, алдыда боло турган кеңири маектешели, суроолорду бериңиздер жана биздин тажрыйбабызды көрүңүздөр, чогуу биргеликте тажрыйба алмашып, билимибизди бөлүшөлүк. Урматтуу Тамара Омаровна, саламатсызбы? Сабагыбызды баштайлык, сизге сөз берелик. Өзүңүздү тааныштырып, презентация сабагыңыз менен бөлүшө берсеңиз болот. Урматтуу кесиптештер, Zoom'га дагы жана Meet'ке да көрүнүп жатат деп ойлойм. Meet'ке көрүнүп турат, мен контролдоп турам. Zoom'га дагы көрүнөт. Саламатсыздарбы, саламатсызбы, Нургүл Дөөлөсовна? Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Кутман күнүңүздөр менен бүгүнкү сиздер менен жолугушуп атканыма кубанычтамын. Нургүл Дөөлөсовна, рахмат сизге дагы ушинтип чакырып, чогуу жолугушуп, чогуу бирге тажрыйба алмашып атканыбызга терең ыраазычылык билдирем сизге. Урматтуу кесиптештер, эми бизде канча адам 3-4 эле катышып жатат го, Meet'те дагы бар, параллельно Meet'те де болуп жатат азыр. Бүгүнкү эми мен болсом ушу Жусупалиева Тамара Омаровна Нарын шаарындагы номер 17 ынтымак балдар бакчасында методист болуп, усулчу тарбиячы болуп эмгектенип келе жатам. Канча 36 жылдан бери. Ушул эле бала бакчада иштеп келе жатам. Мен өзүм болсо ушул көп тилдүү билим берүү боюнча Швейцариянын Цимера проектисинде тренермин. 2 жолку тренерлик сертификаттын ээсимин жана Вальдорф педагогикасында эл аралык сертификаттын ээсимин. Андан сырткары дагы STEM билим берүү технологиясында көптөгөн сертификаттардын ээси болуп, ошол боюнча дагы окутуп келем. Бала бакчада иштегенден сырткары дагы ушу Нарын мамлекеттик университетте мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо курсунда дагы 18 жылдан бери ошол жерде лектор болуп иштеп келе жатам. Эми бүгүнкү темабыз боюнча болсо ушул STEM билим берүү технологиясы бала бакчада. Бул эми баардыгыңыздар эле ушул STEM билим берүү боюнча иш тажрыйбаларыңыздарда колдонуп жатсаңыздар керек. Бул STEM ыкмасы азыркы учурда өтө актуалдуу болуп жатат. Мына билим берүү тармагы, баардык билим берүү тармагы ушул STEM билим берүү менен дүйнөлүк программанын негизинде биз ошол дүйнөлүк өнүгүүгө чейин өнүгүүгө баратабыз да. Ушул STEM билим берүү технологиясы менен жана көптөгөн программалардын, ошо дүйнөлүк программаларды окуп үйрөнүү аркылуу. Эми STEM билим берүү технологиясы баардыгыңыздар эле мына азыр STEM десек эле, STEM деген эмне, анын артыкчылыктары кандай? Баардыгыбыз азыркы педагог тарбиячылардын баардыгы ушул алдыбызга көп максаттарды коюп алып, анан бир нерсени үйрөнөлү деп ушул STEM сабак кандай болот? STEM технологиясы менен өтсөм кандай жакшы сабактарды өтө алам деген бир алдыга максаттарды коюп алып, бул дагы ушул тарбиячылар үчүн дагы бир чоң бир кыжаалаттык дагы алып келип атат. Анткени бул STEM билим берүү технологиясын толук кандуу үйрөнө албасак, буну бала бакчада, сабактарда колдоно албай калабыз деп ойлойм да.
Ошол себептен бул жаңы программа, өзүбүзгө кошумча программаны алып алып, сабактарыбызда сөзсүз түрдө азыркы замандын талабына ылайык балдарга сабактарды өтүп турбасак дагы, азыр балдардын да талабы такыр башкача. Азыр өнүккөн балдар баягыдай эле кагаз кармап отуруу азыр жок болуп баратат. Кагаз бара бара жоголот. Акырындык менен технологиялар, бүт технологиялар менен иштеп калабыз деп ойлойбуз. Анткени азыркы заманда дагы өтө өнүгүп атат технологиялар. Биз алардан артта калбастан, алардын баарын өздөштүрүп, ушул тез өзгөрүүлөр болуп атат. Ошо өзгөрүүгө бат көнүп, ошол азыр минута сайын, күн сайын, ай сайын бат тезден ушул өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол өзгөрүүлөргө бат турукташкан тарбиячы болушубуз керек да. Ошол себептен бул STEM технологиясын ушул бардык тарбиячылар билишибиз керек. Эми сиздерге суроо берсем болобу? STEM дегенди кандай түшүнөсүздөр? STEM деген эмне? Аны сабактарда кандай пайдаланып кете алабыз? STEM өзү эмне деп айтабыз? STEM деген эмне деп түшүнүңөрдөрдү айтып койсоңуздар. Жооп бере аласыздарбы? Микрофонду күйгүзүп жооп бериңиздер, урматтуу кесиптештер. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен STEM дегенди мындай түшүнүп атам да, ошол STEM деген бул сабак аралык байланыш болуу депчи. Деген мисалы жанагы артистизм, кандай десем, бардыгындай айкалыштырып жаңы технология менен сабак өтүү деп. Рахмат. Жакшы. Дагы барбы? Дагы кандай ойлойсуздар? Сиздердин оюңуздарды билсек, андан кийин саламатсыздар. STEM дегенде мен мындай балдар сабак өтүп атканда кармап, көрүп, билип, ошо өткөн нерсени мындай өздөрү кандай десем, кумардан чыгып кармап өткөн нерсени STEM деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн сабакта көбүнчө ошондой карматып сабак өтүп атам да. Мындай STEM дегендечи мен өзүм түшүнүгүм боюнчачы ушул эже турабы? Ооба, жакшы. Оюңуздарды айта бериңиздер. Анан дагы эмне кылганда сабак өткөндөн көбүнчө мисалы үчүн мөмө иштегенде мындай мөмө жемиштерди карматып, анан мисалы үчүн будай болгончо будайларды карматып, ошентип эмне кылып өтүп атам да, өзүмчү. Ушул түшүнүгүм боюнчачы. Анан дагы тереңирээк мындай түшүнө албайм да. Ошон үчүн көптөгөн сабактарга ошо STEM боюнча деген сабактарга катышам да. Дагы көбүрөөк мындай билим алайын деп ушу STEM боюнчачы. Рахмат. Аябай сонун жакшы. Саламатсыздарбы? Бул жерде STEM дегенде өзүнүн мындай чечмелик бергенде бардык предметтерди мындай байланыштырып өтүп да. Бул жерде мисалы үчүн биз сабак өткөндөчү, ошол эле мисалы үчүн кебестирүү сабагын өткөндө бир эле кебестирүүнү эле байланыштырып өтпөстөн ошого математиканы, айлана чөйрөнү, көптөгөн предметтерди байланыштырып өтсөк болот да. Мисалы үчүн математикадан жанагы санаттыруу, мисалы үчүн мөмө жемиштер тема болсочу санаттырасың. Ал эми ийреп чаптоодону бала пластилин менен жасап, мисалы үчүн ошондой нерсе предметтер аралык байланыш да, мындай айткандачы менин оюмча. Рахмат. STEM дегенде мен түшүнүгүм мындай болду да. Мисалы бизде физика, химия сабагын жогорку класстарда эле 10-11 класстарда эле сабак өтөбүз да. Бул STEM дегенде бала бакчага ошол эле нерсени мындай өтө жөнөкөй анан жалпак тил менен түшүндүрүп берүү. Ошол сабактарды, татаалдашкан сабактарды жөнөкөй тил менен, көргөзмөлүк курал менен түшүндүрүп берүү деп түшүндүм.
Мисалы Мгм. математика десек жана мынчаны алып, мынчага мынчаны кошуп барабар баланча болот деп эле койбостон ошолорду фигураларды мисалы боз үйдү ар кандай фигуралар менен келтирип, математика Мгм. десе геометрия сабагын дагы экөөнү айкалыштырып, бири-бирине журулуштуруп, балдарга жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп берүү. Мгм. Жакшы. Рахмат. Сонун рахмат. Бул сиздердин оюңуздар да туура да. Бул эме азыр мындай болуп атпайбы? Канчалык бала ката кетирип жооп берсе, канчалык бала ката кетирген бала өтө уникалдуу бала деп ошол баланы жакшы көргүлө деп атат. Анткени ал эжесин кечке туурап жооп берген баладан көрөп, өзү ойлонуп жооп берген бул креативдүү, ар тараптуу бала деп ошол себептен мына сиздер дагы оюңуздарды кенен айтсаңыздар, сиздерде дагы көптөгөн нерселер пайда болот да. Эгерде STEM дегенде эле сиздер кыскача эле STEM эмне, STEM бул эмне дегенде эле STEM бул табигый илимдердин интеграциясы десеңиздер болот. Бардык табигый илимдер ушул STEM сабагында интеграцияланат, журулушат да. STEM болсо өзү STEM илим, технология, инженерия, математика. Андан кийин робототехника менен арт искусствосу кошулган, ошол менен STREAM деп айтылат да. Эми мында сөзсүз түрдө табигый илимдерди интеграциялаганда сөзсүз физика, химия, биология, астрономия, ушул сабактарды кошуп алып, биз STEM сабагында STEM сабагы сөзсүз тажрыйба менен коштолот. Ар бир сабак тажрыйба менен коштолуш керек да. Сөзсүз практикалаш керек, сөзсүз изилдөө, эксперимент жүрүш керек да. Ошол себептен эгерде изилдөө, эксперимент иштерин жүргүзүп атканда биз физик, химик, биолог же болбосо астрономия, география ошол илимдерди билбесек, анда биз дагы изилдей албай калабыз да. Кичинекей эле нерсени алсак, мисалы үчүн суунун касиетин изилдесек, суунун касиетинде, суунун составында эмне бар, кандай физикалык касиети бар, кандай биологиялык, мына кайсыл жерден суу пайдалуу, булактын суусубу же тоонун, мөңгүнүн суусубу деген нерселерди алганда, бул биология кетет да. Ушунун баардыгы бул табигый илимдердин жорулушусу да. Анан ошол STEMдин модулдары бар го, канча модулу бар эле? STEMдин модулдарын билесиздерби? Ошол STEMдин модулдары менен ушул табигый илимдердин баардыгы интеграцияланат да, жорулушуп туруп, анан бир нерсени жаратат да бала. Жаратып, ошол көйгөйдөн чыгып, жараткан нерсесин бала өзү далилдеп, аныктап, баардыгын өзү чечим кылат. Эми STEMдин эң негизги артыкчылыктары, урматтуу кесиптештер, бул балдардын эркин болуусу, сабактарды кызыктыруу, сабакка кызыктыруу. Биз мурун сабакка кызыктыруу дегенди билбей эле, келип эле өзүбүздүн позициябызда, педагогдор өзүбүздүн позициябызга келип эле, темабызды коюп алып, ошол темадан чыкпай эле, ошол теманы мен бүгүн өтүшүм керек, эмне болсо дагы бала кызыгабы, кызыкпайбы, мен ал теманы өтүп бүтүшүм керек бүгүнкү күндө. Ал үчүн мен бул планым деп азыркы учурда болсо сөзсүз түрдө баланын кызыгуусун карайбыз. STEMде ошону айтылып атат. STEMде баланын биринчиден эмнеге кызыгат, бала эмнеге жөндөмдүү, эмнеге муктаж болуп атат бала, эмнеге шыктуу, эмне көйгөйү болуп атат деген баланын бүт көндүмдөрүн, муктаждыктарын алып туруп, анан биз ошого жараша багыт алып алып, анан балага кызыктыруу менен сабакты башташыбыз керек. Эң артыкчылыктары ушул да, кызыктыруу баланы биринчиден. Экинчи, бала өзү изилдеш керек да. Бала өзү изилдөө жүргүзүш керек. Бир нерсени койгондо да бала ошол нерсени, көйгөйдү да өзү таап билиш керек. Кайра ошол анализдей билиш керек. Анализ деген нерсесин кайра жарата билиш керек, талдай билиш керек. Жараткан нерсесин кайра жараткан нерсесин кайра турмушунда колдоно билиш керек деген STEMдин эң артыкчылыктуу ыкмалары ушулар да.
Эми сиздерде кандай суроо болуп жатат ушул STEM боюнча? Биз бүгүн кыскача маалымат алабыз. Андан кийин сабак башталганда ушул STEM боюнча толук практикалык иш кандай, сабактар кандай өтүлөт, сиздерге тапшырма берилет, ошол STEM сабактар кандай Көзсүз түзүлөт? карап басың. Барабыз. Көзсүз карап бас. Чөнүстү кой. Ошол STEM сабактары кандай өтүлөт? Сиздер жазып атасыздарго планга. Анан сиздерден сураганда мен STEM менен өтүп атам дейсиздер го. STEM ошол кармап көрүп эле, жосо ошол иштеп көрүп эле эмес, ал ошол кармап көргөн нерсесине изилдөө жүргүзүп, ошону аныктап, талдап бериш керек да бала. Анан ошол нерсесин жаратып эле коюп калып атпайбы? Бир нерсени жараткандан кийин ошонун түпкүлүгүнө чейин түшүнүп билип, ошол турмуштук көндүмдөрдү үйрөткүлөтүп атпайбы? Турмуштук көндүмдөргө байланыштырып өтүп, ошол көргөн, жасаган нерсесин турмушунда пайдаланып, ошол кийинки турмушунда колдонуш керек. Сөзсүз түрдө ушул STEM технологиясында дагы дүйнө таанымы кеңейиш керек баланын. Дүйнө таанымы дегенди кандай түшүнөсүздөр? Баланын дүйнө таанымын кеңейтели деп ушинте беребиз го, дүйнө таанымын кеңейтишибиз керек деп. Муну кандай түшүнөсүздөр? Бул деген саламатсыздарбы? Кругозору да баланын тегеректеги байнаны чөлөгө көңүл бөлүп, ошондогу нерселерди айтып бере билүүсү. Мисалы үчүн бир нерсе жөнүндө теманы өтүп атсак, ошол темадагы ылайыктуу нерсени ал өзү жашаган үйүнөн же бир башка жерден ошол нерсени көрүп, ошого баам салып, ошону биз берип аткан темада ошону колдонуп айта билүүсү да. Бул баланын кругозору деп коебуз орусча. Мисалы үчүн үй жаныбарларын өтүп атсак, ал мындай болот. Мисалы үчүн ошону кеңирээк бала биз берген темадан дагы бир жагын айтып берсе, бул баланын дүйнө таамынын мындай жакшы жактары деп билсек болот да. Дүйнө таанымы кеңирии деп. Рахмат, жакшы. Дагы кандай ойлор болуп калды? Баланын дүйнө таанымын сөзсүз кеңейтишибиз керек деп, эми мындай да, ошол сабактарда, семинарларда, балдардын практикалык иштеринде, мастер-класстарда, балдар менен өтүп атканда, ошол дүйнө таанымы дегенде турмуштук көндүмдөр, баардыгы ушул жаратылышта, айлана чөйрөдө эмне болуп жатканын бала аңдап билип, чындык дүйнөнү бала кабыл алыш керек, Эми ошол чындык дүйнөнү кабыл алганда, мисалы үчүн Кыргызстанда же болбосо мына Нарын шаарында же Жалал Абадта же көлдө болсок, ошол эле жердин жаратылыштын билбестен бала ошол баардык дүйнө жүзүндөгү жаратылышты таанып билиш керек да. Мисалы үчүн бизде макул байчекей гүлү өссө, башка мамлекеттерде кандай байчекейге окшогон гүлдөрдөн кандай гүлдөр бар деп балага ошол мисалы үчүн бизде өспөгөн гүлдөрдү ошол видео слайд аркылуу чындык дүйнөнү таанып билгенге, ошол дүйнө таанымы деген ошол мисалы үчүн азыркы балдардын аябай интеллектуалдык жактан дагы өтө өнүгүп атат. Азыркы балдардын кругозору дагы аябай өнүккөн. Анткени бизде маалыматтык технологиялар жакшы иштеп атат балдар үчүн дагы. Алардан алып атат, аябай байма-бай алып атышат. Ошол себептен биз дагы андан артык дагы ошол дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде эмне болуп жатат деп көптүрдүүлүктү алып алып, мисалы үчүн башка мамлекеттердеги өсүмдүктөрдү да, жаныбарларды дагы таанытып билишибиз керек да. Ошондо баланын дүйнө таанымы да андан да артык кененирээк өнүгө баштайт да. Мисалы үчүн биздин кийимибиз Кыргызстанда өзүбүздүн этно кийимдерибиз бар го. Мына ошол кийимдерди мына биз өзүбүздүн этно кийимибизди булар деп айтып, биздин өзүбүздүн кийимибизди Италия эле тааныйт да. Андан кийин көптүрдүүлүктү кармап алып, башка мамлекеттин кийимдерин дагы таанытып билдирсек, ошондо баланын өтө дүйнө таанымы кеңейет да.
Дагы STEM боюнча сиздерде кандай суроолор бар? STEM боюнча эмнелерди түшүнбөй атасыздар? Дагы эмнелерди билгиңиздер келет? Ошолордон суроолордон бере аласыздарбы мага? Ошол бул STEM билим берүү технологиясы деп атабыз, STEM ыкмасын колдонолу деп атабыз, азыркы замандан калбайлы, ушу балдарды өнүктүрөлү деп атабыз. Ошондо сиздерде кандай кыжаалат болгон суроолор болуп атат, эмнени билгиңер келип атат, ошол боюнча да сурооңуздарды берсеңиздер, анан кийинкиде дагы маалыматтарды толук жеткиргенге аракет кылалы. Слайд көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп жатат. Сурооңуздар барбы? Жок окшойт, уланта бериңиз. Meet'te 29 kişi oturат, Zoom'da 14 kişi oturат. Жакшы. Саламатсызбы? Угулуп атабы? Угулуп атат? Саламатсызбы. Менде суроо бар да. Сиздерден STEM боюнча жакшы маалымат берип кеттиңиздер. Эмди ушуну бала бакчада, мисалы, бир группага сабак өтөрдүк, бир теманы алдык. Кантип колдонобуз бул STEMдичи? Мисалы, айтып атпайлыбы, 5 борборго бөлүп, мисалы, science оюн аркылуу кылып бир жол өтүп көргөм мен бул STEM сабагынчы. Анан кийин жанагы КТПда мисалы бир теманы алып алып, ошону кантип колдонсо болот? Сабакты практика жүзүндө көрсөтүп берүү. Да, практика жүзүндө. Сабактарды түзгөндө ушул КТП эмес, эми сабактардын планын, кадимкидей сабактардын планын түзгөндө эмки ушул эмеде эмки сабактарда үйрөнөлүп, кадимкидей эле ушул STEM сабагын кантип түзүш керек, анан өтүү жолдору кандай болот дегенди эмки сабакта дагы көрсөтүп берели. Азыр болсо кыскача эле маалымат берейин. Ошол бир теманы алгандан кийин интеграциялайсыздар да. Мисалы үчүн 5 топко бөлүп алсаңыздар, 4 топко, 3 топко бөлүп алсаңыздар жакшы да, анткени баланын санына жараша. Баланын санына жараша 3 топко же 4 топко бөлүп алсаңыздар, андан 5 топко бөлүп да үлгүрөм десеңиздер болот да, бирок эми үлгүргөнүңүздөр ошо 3 топко кенен кесири үлгүрө аласыздар деп ойлойм да. Тапшырмалар, ар бир тапшырмалар берилет. Мисалы үчүн бир макул коён деген теманы аласыздар да. Коён деген теманы алсаңыздар, эмки сабактарда ушунун планын түзөбүз да. Планын түзүп, өзүңүздөр да түзүп, баардыгыбыз түзгөндөн кийин анан эми ошону өтүү жолдору кандай болот деп туруп, анан өзүңүздөр менен чогуу биргеликте иштейбиз. Ошол коён деген теманы интеграциялап сабак түзүп аласыздар. Жалпы табигый илимдерди да кошосуздар дагы, жанагы STEMдин 6 модулун аралаштырасыздар. Анан кайсы сабактарды кошосуздар, ал сабактарды да кошосуздар. Мисалы үчүн сабактар аралык байланыш болуп атпайбы? Айлана чөйрө менен сөз өстүрүүнү кошсоңуздар, анан математиканы кошсоңуздар, 3 сабакты кошуп алып туруп, калган бүт табигый илимдерди интеграциялап, андан сырткары STEMдин 6 модулун интеграциялап өтсөңүздөр болот да. Ар бир топко өзүнчө тапшырмаларды берип, эми бул сиздердин чыгармачылыгыңыздар менен. Эч ким сиздерди сен болду STEM менен гана өт, же Вальдорф менен өт, же Монтессори менен өт деп ар кайсы программаларды биз эч ким таңуулай албайт. Сиздердин өзүңүздөрдүн каалооңуздар, сиздердин өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар, ошого жараша сиздер чыгармачылыгыңыздар менен сабак түзөсүздөр да. STEM сабагы болсо ошол баардык интеграциялангандан кийин сиздердин сабагыңыздарды эмкиде түзгөндө башынан аяктына чейин түзөбүз да, эмки сабакта.
окуп калсаңыздар эми сабакта түзөлү. Мында болсо жалпы эле сырт үстүртүүдөн маалымат берип кетейин. Ошол табигый илимдер менен баардыгын интеграциялап сабактардын сабак аралык байланыштарды дагы кошуп алып туруп, анан жана 3 топко бөлгөндө баардык ошол интеграция чыгыш керек да ошол сабактардан. Бир топко изилдөө берсеңер, бир топко математиканы бересиздер, бир топко болсо дагы кайсы сабакты интеграциялайсыңар, ошол сабакты тыштасаңыздар болот да. Мисалы үчүн бир топко изилдөө бергенде коён деген теманы алсаңыздар, коёнду изилдөөгө бересиздер да. Бирөөндө болсо коёнду изилдөө илим кетет да. Изилдөө атканда сөзсүз түрдө илим кетет. Коён кантип пайда болгон, кайсыл жерден жаралган, анын биологиялык жашоо шарты кандай, ошонун баардыгын бала изилдеп бериш керек. Андан кийин ошол коёндун кечириңиз, менде да суроо. Мисалы бул демонстрация кылып, презентациялап жаңы сабакты үйрөтүп атканда STEM колдонулабы или это закрепленияга кетеби STEM кийинки сабакта? жок. Мисалы биз Эгерде STEM коён дегенде алдык, аны демонстрация кылып, презентациялашың керек да балдарга неме биринчи таанытуу сабагын өтүшүң керек. Ну, как обычно өтүп атабыз го. STEM сабагында мисалы ар бир немеге борборго бөлүп, бирөө изилдеген, бирөө деп борборлорго бөлүп атпайлыбы? Ошондо биздикине как закрепление катары кетеби? Или кандай? азыр мындай болбойбу? STEM өзү азыр практикадан теорияга да. Сиздер сразу эле азыр эми бизде билим берүү тармагында биздин жана билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк дегенибиз алмаша элек да. STEM сабагын алсак, билим берүүчүлүк биз үйрөтүп атпайбызбы? Биринчи маалымат берипчи. Андан кийин анан өнүктүрүүчүлүк болуп атпайбы? Практикалык экинчи болуп атпайбы? STEMде болсо практикадан теорияга биринчи практика кетет. Практиканын эле негизинде бала теорияны өзү чыгарып берет. Өзү жазып атып эле теорияны өзү айтып берет. Мен моуну жазадым, мен моуну кылдым деп теориясын айтып берет. Коён мына могу жерде жашайт экен, мындай деп өзүлөрү айтып берет теориясын. Биз мына Монтессоридин да жакшы акыл сөздөр бар. Бала жардам сурабаса, баланын жанына барбаңыз деп атат. Качан гана бала жардам сураса, ошондо гана сиз барып акырын эле багыт бере аласыз деп атат. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен биз башынан эле баштап сабак багыт берүүчү болобуз, мугалимдер. Педагогдор бүт багыт берүүчү болобуз. Бала өзү көйгөйдү тапсын деп атат STEMде. Бала өзү көйгөйдү тапсын, өзү ошол көйгөйдү тапкандан кийин чечим чыгарсын, ошону анализдесин бала өзү талдасын деп атат. Өзү чечим чыгарып айтып берсин деп атат. Андан кийин жаратсын бир нерсени, долбоорлосун деп атат. STEM сабагында ошондой да. STEM сабагында башынан эле мисалы үчүн сиз закрепление аягында бышыктоо, жыйынтыктоо деп атпайсызбы? Бул коёнду момент эле практикадан өтүп кетебизби депчи. Сөзсүз түрдө балага башынан эле мээге чабуул баштап эле, эгерде бала коён жөнүндө мээге чабуул суроолорду, ачык суроолорду бергенде, коён жөнүндө бала аябай көп билсе, анда момент эле практикага кетишибиз керек, изилдөө иштерине. Эгерде бала коён жөнүндө биле албаса, анда коён жөнүндө кадимкидей видео слайд аркылуу реалдуу чындыкты алып алып, видео слайдта дагы жашаган жери, эгерде коён жок болсо, коён жашаган жерин даана айтып бере албасаңар, биз азыр коёнду алып келип алып өтүп атпайбызбы? Мисалы үчүн коён кайсы жерде жашайт, эмне жейт деп баарын алып келип алып өтүп атпайбызбы STEM сабагында? Сиздерде коён жок болсо дагы ошо видео слайд аркылуу реалдуу чындыкты көрсөтүшүңүздөр керек. Коёнду таанытып, кайсы жерде жашарын, баардыгын көрсөткөндө эмне жерин, анын жашоо турмушу кандай экенин баарын балдарга маалымат бергенден кийин, эгерде бала мээге чабуул суроолордо көп нерсени билбей калса, эгерде бала билсе, анда кечке кайталап эле бала билген нерсесин кечке айта берген кажети жок, момент эле практикага өткөрүшүбүз керек, эксперимент иштерине. Ошондо бала
ошо эксперимент практика ишинде гана ошол коёнду көрүп, багып, ал жерде кандай жерде жашаарын көрүп атып, бала практикадан эле өзү чебере чыгарып берет. Коён бул жерде жашайт экен, коён моуну жейт экен, коён момундай тиги артыкчылыктары бар экен деп өзү теориясын айтып берет да бала. Бул системде ошондой кылгыла деп атат да. Практикадан теорияга баланы көбүрөөк иштеткиле деп атат. Бала көбүрөөк практика менен өзү кармап көрүп, изилдеп көрүп иштегенден кийин жана мына азыр Конфуцийдин да айткан сөзү бар го. Баланы кечээ күн бул болсо Джон Жүйнүн айтканы, эгерде биз балдарды кечээ күнгүдөй эле окута берсек, анда биз алардын эртеңкисин урдаган болобуз деп. Биз мисалы үчүн азыр ошондон чыга албай атабыз да. Балдар аябай өнүгүп келе жатса дагы биз тарбиячылар өтө өнүгө албай жатабыз. Керек болсо ачык суроолорду бере албай жатабыз. Керек болсо логикалык суроолорду, логикалык тапшырмаларды бере албай жатабыз. Өзүбүз ошого ойлоно албай атабыз. Балдар болсо азыркы балдар бүт логикалык жооп берип, логикасы өнүккөн балдар келе жатат азыр. Биз болсо баягыдай эле прямой жоопторду алып, прямой ошол коён бос десе, бала бос деген суроого жооп берипсе, аябай канааттанып биз дагы туура айтасың, мен максатыма жеттим, бала анткени мага туура айтып берди деген нерсени алып алып, ошондон чыга албай атабыз да. Баланын да креативдүү жооп берген креативдүүлүгүн ойгото албай атабыз. Анткени биз өзүбүз ошого креативдүүлүккө бара албай атабыз да, айрымдарыбыз. Эми ошолго барыш үчүн биз өзүбүз көбүрөөк окуп, көбүрөөк билим алышыбыз керек. Илим менен көбүрөөк алектенишибиз керек да. Жанагындай сиздер азыр айтып атпайсыздарбы башында эле эмнеге деп көрдүңүздөрбү? Сиздер анткени ошол мурунку эле окуудагы, мурунку эле стандарттуу сабактарды алып айтып атасыздар да. Азыр эми стандарттуу эмес сабактар көбүрөөк өтүлүп баштады. Баланын канчалык деңгээлде биз өнүктүрө алабыз деген маселени коюп алып, анан биз көп изилдөө, көп бир жаңыча ыкмаларды алып алып иштеп атабыз да. Ошол менен баардыгыбыз иштешибиз керек. Мына ошол эле жана айтып аткандай эле коёнду изилдетип, кайра теориясын айтып берет бала өзү. Кайра коёнду бул жерден жасашат. Коёндун териси кандай болот? Ошо коёндун терисин алып алып, коёндун жүнү жумшак экенин салыштырып, коён менен тоту кушту салыштырып, экөө кандай айырмасы бар? Коёндун канаты жок, тоту куш деп. Бул эми систем салыштырмайынча биз эч качан изилдөө жүргүзө албайбыз. Мисалы үчүн жанагындай боз топурак менен кара топуракты экөөнү салыштырмайынча биз эч нерсени изилдей албайбыз да. Салыштыруу аркылуу гана биз изилдөө эксперимент иштерин жүргүзөбүз көбүрөөк. Ошол себептен жанагы мисалы үчүн бирөөнө практика берсек, изилдөө берсек, бирөөнө ошол коёндун жүнүнөн эмне жасалат, коёндун жүнү бизге эмне пайда алып келет, коёндун жүнүнөн биздин турмушубузда эмнени колдонуп жатабыз деген нерсенин баардыгын бала билиш керек да. Анан өзү жанагы жасап көрүш керек. Тарбиячылар биринчи өзү жоон терибизден өткөрүп алып туруп, практиканы жасап алып туруп, анан балдарга берип атабыз го көп нерселерди. Өзүбүз билбей турсак, өзүбүз бир нерсени изилдей албасак, балага эч нерсе бере албайбыз. Өзүбүз алдын ала баардыгын ойлонушуп албасак. Ошол себептүү биз өзүбүз тарбиячылар ошонун баардыгын изилдеп көрүп, ошол физикалык жагы кандай болуп атат кубулуштарда, химиялык жагы кандай болуп атат, биологиялык жагы кандай болуп атат деп билип алып туруп, анан изилдөө иштерин балдарга үйрөтпөсөк, ошол өтө толук кандуу сабак өтө албай калабыз, STEM сабагын өтө албай калабыз да. STEM сабагы ошол баардык табигый илимдерди, STEMдин модулдарын, өзүбүздүн сабактарды интеграциялап алып, журулуштуруп алып, анан бир сонун сабакты алып чыгып кетиш да биздики. Кандай дейсиздер? Мага кошуласыздарбы же кошулбай калдыңыздарбы? Тамактар эжеке. Могу Саламатсыздарбы? системдин модулдары деп атпайсызбы? 6 модулу депчи, ошону айта кетсеңиз кандай модулдар? STEMдин модулдары бул математикалык өнүгүү,
азыр сиздерге көрсөтүп берейин. Ошолорду курста терең үйрөтөбүз да, буюрса. Алардын баардыгы Например, биологдор катышса болобу, бул курска сертификат алсак болобу же жеке эле бала бакчадагылар үчүнбү? Мугалимдер үчүн өзүнчө курс болот. Бул тарбиячылар үчүн курс баштап жатабыз да. Мугалимдер үчүн дагы бар. Ушундай STEMди окуткан жана методика, мектепке методиканы окуткан. Эгерде бул сабакты деле көрүп угам десеңиз, катышсаңыз болот. Эми мындай да STEM билим берүү технологиясынын 6 модулу бар. Мына математикалык өнүгүү, жандуу жансыз жаратылышка эксперимент жүргүзүү, сыймык жандуу жана жансыз жаратылышка эксперимент жүргүзүү, үчүнчү Фридрих Фрёбелдин дидактикалык тутуму, робототехника, лего конструкциялоо, мультистудия, мен дүйнөнү жаратам. Ушул 6 модулун интеграциялайбыз. Журулуштурабыз. Мисалы үчүн коен деген темада математикада сөзсүз кирет, жандуу жансыз жаратылыш модулу сөзсүз кирет, эксперимент жүргүзүп атпайбызбы коенго. Мындан робототехникада кирет, анткени коенду кыймылдатышыбыз керек. Лего конструкциялоо, коенду жасайбыз, мультистудия, мен дүйнөнү жаратам, коенду жасап алып, коен жөнүндө толтура жомоктор барго, ошону жасап, пластилинден жасап алып, мультистудия жасайбыз. Мына ушунун баардыгы эле интеграциялана берет да, журулуша берет. Түшүндүңүздөрбү? Түшүндүңүздөрбү? Түшүндүк. Ушулардын баарын кеңири буюрса курста өтөбүз. Мына ушулардын баары Тамарама Курс качан болот? Ушунун баардыгына кеңири токтолобуз да. Математикада эмнени үйрөтөбүз, жандуу жансыз жаратылышка эксперимент жүргүзгөдө кандай жүргүзөбүз, Фребелдин дидактикалык тутуму деген эмне, ал кандай тутумдары бар, алар эмнеге бизге балдарга эмнени үйрөтөт, робототехника кандай, мультистудия мен дүйнөнү жаратам дегенди биз кантип түзөбүз, ошонун баардыгы ушул кийинки курста ар бири бирден өзүнчө талкууланып, өзүнчө түшүндүрмө берилет да. Практикалык иште бияктан видео слайдтарды да көрсөтүп берем бүт баардыгын. Дагы түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер, Саламатсызбы, Тамара эже? Саламатсыздар? Саламатсызбы. Сиз Саламатсыз. мен кечээ ошо чала угуп калдым эле, ошо кара колдо болот деп айтып атасыздар окшойт да. Ооба. Кара колдо болобу? Болот, кара колдо жандуу Болот. тренинг болот. Анан ал канча күн болот анан? Эки күн деп Ооба, 2 окшойт күн. да, калганы онлайн болот да. Ооба, ошондой. Эгер ушу кара колдо эмес башка жактарда ушундай кыдырып өтө аласыздарбы? Мындай жандуу көрүп окусак деген. Ооба, группа чогулса барып өтө алабыз. Ошо Тамара эже бизге келдиңиз эле, ушундай бир сурайсак айттым эле да, ошо буюрса ушинтип текшерип, кыдырып мындай окутам деп бир айттыңыз эле да ошо. Кайсы жердесиз? Каяктан болосуз? Биз Жумгалдан. Жумгалдан. Жакшы. Ооба, жумгалдыктар Мындай жакшы болгондук да, биз да барып мындай жакшы көрүп окуганчы. ооба чакырабыз деп атышат, ошо жумгалга да барам го, буюрса барабыз. Буюрса келсеңиз биз. Чакырабыз деп атышат. Ооба. Бай чакырганда бара албай калбадым, 2 жолу бара албай калдым. Шарттарым болуп калды анан. Ошо өткөндө ошо келип кеткенсиз, асыл жолду келип кеткениңизгечи аны сурандык эле да ошондо да. Жакшы. Жакшы. Дагы сүйлөшүп туруп анан эми дагы бир пландайбыз деп атат, көчө дагы ушу айтышты анан буюрса эме барып калабыз, буюрса ушу сүйлөшүп туруп. Макул, сизди күтөбүз. Сиз менен да байланышсаңыз, телефонум бар да. Жок, телефонуңуз жок, сизди немеден Facebooktан эле көрүп турам да, эме иштериңизди, тажрыйбаңызды барынча кызыгам да мындай окугачы. Жумгалчы да көп да негизи ушундай барып окуйбуз дегендерчи. Ооба. Повышенияга деле барып атат, бирок повышенияга деле очередь менен кетип атабыз. Ооба. Келип жанагы планда, конспект план ошонун баарын бир көрсөтүп берем деп айттыңыз эле.
ооба мен менен байланышсаңыздар мен телефонду айтып коеюнбу? Жазып алыңыздар. Айтып коңуз. 709 0709 70 19 27. 709 70 19 27. Атыңыз ким сизге? Жумгалдан атыңыз ким эле? Азыр мен Гүлзат эже номерди жазып алдым. Анан байланышсаңыз, байланышсаңыз. Макул. Рахмат эже. Да түшүнбөгөн сурооңуздар барбы? Эми кийинкиде дагы кеңири өтөбүз да, эми бул азыр кыска өтүлүп атат, анан кийинкиде кеңири STEM, этностем дагы темалар берилет, ошол темаларды дагы Нургүл Дейлосуна дагы кошумча тема эмнеге, эмнеден муктаж болуп атасыңар, кыйналып атасыңар же эмне керек болуп атат, ошолорду айтсаңыздар кошумча дагы өтө беребиз да. STEM боюнча кичине түшүнүк алдыңыздарбы? ооба азыраак түшүнүк алдык, эми курска катышып да кеңирээк түшүнүк алсак деп ойлойм. Курс качан болот, ошону маалымат берип коесуздар. Курс 7 апрель баштайбызбы? Бир жуманын ичинде группа топтоп. Группа көбүрөөк топтолсо жакшы болуп, жакшы кызыктуу да болот да. Этностем дегенде жакшы, казактардан көрүп турам, бирок али биз ишке ашыра элекпиз да. Этностемди биз баштадык. Мен баштадым. STEMди да ушул нарынга биринчилерден болуп баштагам. Окутуп, өзүм ошол мурун кадам артынан кадам программасы менен окутуп жүргөм, курс повышениядачы. Ошол кадам артынан кадам программасы деле ушул дүйнөлүк программа ушул STEMдин эле өзү экен да. Анда деле борборлорго бөлүп өтчүбүз. Бул болсо азыр болсо ошол эле STEMде деле ошол орбиталдарга, зоналарга, топторго бөлүп командаларда иштөө окшош экен да. Ошол себептен ушуну дагы биринчилерден болуп ушу нарын шаарына өтүп баштадым да. Ошол Кыргызстан боюнча 22 бала бакча STEMди баштабады беле? Ошолор кандай баштады, мен деле баштап кичинеден өздөштүрүп алып эле өтүп баштадым. Мына азыркыга чейин эле биздин бала бакчадан көп нерселер өтүлүп атат. STEM бүткөндөн кийин эми бүтө элек дагы эле. Бирок азыр ошо этностемди кошуп, этностем деп сөзсүз түрдө өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды туруктуулугун сактоо максатында жана балдарга үйрөтүп, ошону өнүктүрүп, башка мамлекеттерге дагы дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында дагы биз ушул этностем деп алып алып, ушу биринчилерден болуп ушул этностемди да баштадым. Бул да аябай сонун экен. Бул этностемди дагы сурансаңыздар өтүп берем. Дагы бир эми этно өзүнчө биздин улуттук нукуралуулук, баягы ата-бабаларыбыздан калган жазалгалар, ата-бабаларыбыздан калган ошол технология, анан азыркы технологиялар менен экөөнүн ортосун салыштырып кандай айырмачылыктары бар деп ошол алып өтүп атам да. Бул да аябай жакшы тема, өтө кызыктуу. Балдар үчүн дагы өзүбүз да аябай кызыктуу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бул этностем боюнча боз үйдү кантип өтсөк болот? Кичине багыт бере аласыздарбы? Нооруз темасына боз үйдү тааныштырганда. STEM. Нооруз бүттү, Бүттү да, анан ошондо боз үйдү STEMди кошушуңуздар керек деп айтты да, анан ошондо. Кичине багыт бере аласызбы? Боз үйдү STEMди кошкондо эле ошол боз үйдүн ичинде физика жатат, биология жатат, астрономия жатат ичинде эле, математика жатат, инженерия жатат, илим жатат, техника жатат.
Ушунун баардыгы эле STEM. Бул мурунку ата бабаларыбыздан жасап келген технология, азыркы STEM технологиясы, азыркы замандын технологиясы. Экөөнү айкалыштырып, салыштыруу эле бул STEM да. Сөзсүз түрдө эмени алып атканда эле боз үйдүн эле ички жасалгасы, сырткы жасалгасы бүт эле математикада. Андан кийин биология, боз үй кайсы жерге тигилиш керек, кандай жерге тийиш керек, борпоң эмес, катуу түз жерге, кандай жерлерге тигилиш керек экен биология жатат. Анын ичинде кийистер жатат. Кийистерди кантип жасайбыз? Ал кийисти эмне үчүн самын суу куюп жасайбыз? Ал самын суунун кандай химиялык, физикалык касиеттери бар? Ошонун баардыгы эле STEM болот да. Анан боёкко салып атабыз кийистердин баардыгын. Анда химиялык касиеттери, кубулуштары кандай болуп кетип атат? Ошонун баардыгы эле STEM да. Санак математикасы, STEMдин 6 модулу тең эле ушул жерге деле кирет да. Рахмат. Кийин ошол боз үй боюнчачы этно STEM кылып туруп боз үй боюнча боз үй жана кыргыздын улуттук баалуулуктарынын баардыгына сабак түзүп бересиздер. Эгерде катышсаңыздар, мен тапшырма берем. Кайра ошол боюнча иштеп чыксаңыздар эле сиздердин сабагыңыздар STEM сабакка айланат. Тонун STEM сабакка айланат, этно STEM сабакка. Курсу онлайн болобу? Алты региондорго кандай кылып өтөсүздөр? Ооба, курс онлайн болот. Онлайн болот. Офлайн өзүнчө Караколдо болгону жатат. 4 күн офлайн. Андан ары онлайн кылып улантабыз. Ал өзүнчө да. Курс онлайн болот. Бул өзүнчө. Бирок ушул офлайн менен онлайнга кошулабыз. Анан биз ошол учурда сиздер менен онлайн байланышта болуп практиканы көрүп турабыз десеңиздер да болот. Жана офлайн учурдачы онлайн баштай берип, офлайн тренингке катышсаңыздар болот. 72 саатка сертификат берилет. STEM Тамара Умаровнанын Пребелдин каражаттары көрсөтүлөт. Анан борборлордо иштөө, кейс, ките окуу, интерактивдүү окутуусулдар көптөгөн бала бакчадагы азыркы учурга тиешелүү заманбап усулдардын баардыгы үйрөтүлөт сиздерге. Канча сом эмек курсуңуздар? 2000 сом. Анан канча күн окутулат? 15 күндөй окутулат. Анын ичинде 4 күн офлайн болуп жатат. 4 күн офлайн бара албасак кандай болот? Ошону түз эфирде байланыштырсак болот сиздер менен. Ошентсек, Zoom менен коюп коебуз, сиздер жумуш практиканы көрүп жумуш учуру болуп калат да. Записти жөнөтсөк болот сиздерге. Видеого тартып записти. Убакыты кандай болуп калат? Убактысы кечки саат 20 же 21:00 макулдашалык. Жакшы. Жакшы. Рахмат. Эже мен суроо берсем болобу? Болот. Мисалы, оюларды кескилеп, пазл түрүндө жасап, балдарга оюлардын сүрөтүн боеп туруп, ушундай сабак өтүп койсо эле, ошол нерсени жана сабак өткөндө конспекттин алдына кайсы метод колдондуң деп жазылып кетет го, ошого этно STEM колдондум дей берсе болобу, болбойбу? Жөнөкөй эле мисалы сүрөт тартыруу же оюлардан пазл куруп этно STEMге кире береби, кирбейби? Этно STEMге жооп бере берейин, Этно STEMге кирет, анткени бул оюларды таанып билип атпайбы? Этно улуттук баалуулуктарды таанып билдирип атпайсыздарбы? Эми ошол оюларды изилдетишиңиздер керек да. Этно STEM болуш үчүн оюлар каяктан келип чыкты деп изилдетишиңиз керек. Бул ою эмнеге окшош, эмне үчүн бул ою келип чыгуу тарыхын алып чыгыш керек да, изилдетишибиз керек. Анан ошол оюлар эмне пайдасы бар? Оюларды салыштырышыңыздар керек. Ошон менен баягы улуттук баалуулуктарды изилдеп түпкү оюнун келип чыгышын бала билиш керек да. Анан турмушунда эмнеге ушул оюну колдонобуз? Эмне үчүн колдонушубуз керек? Эмне пайдасы бар? Бизге алып келген эмне пайдасы бар деген нерсени алып чыгышыбыз керек. Анан бул оюну этно деп этнолорубузду эмне үчүн оюларды кечикке жазып атабыз, этнон алып чыгып атабыз? Анткени бул өзүбүздүн баалуулуктарыбызды дүйнө жүзүнө таанытуу максатында деген изилдөөлөрдү алып чыгып
балдарга үйрөтүшүбүз керек да. Бул этностем. Сөзсүз ар бир сабакта жөн эле мурункудай эле кесип чаптап эле койгон бул этностем деп киргенге болбойт да. Стемде сөзсүз түрдө тажрыйба менен коштолот. Ар бир сабак тажрыйба менен болуш керек. Практика жүзүндө болуш керек. Бала жасап көрүп, анан изилдөө болуш керек сөзсүз түрдө. Ошол жасаган нерсесин изилдейт да. Мисалы үчүн кичинекей эле ручканы жазады. Ручканы мисалы жосо баракты деле коюп койсоңор, бир эле ак баракты деле коюп койсоңор, ошону эле изилдетип көргүлө, кандай гана сонун сабак болуп калат, стем сабак болуп калат. Барак каяктан келип чыкты, баракты кармап көргүлө, бул эмнеден пайда болот? Жыгачтан, жыгач каяктан пайда болду? Кайсы жыгачтан жакшы жазалат? Мына ошону эле баракты, ак баракты кармап отуруп эле бала өзү практикадан жазап, бул кармап көрүп, бул эмнеден тытып көрүп, анан желим салафан менен, андан кийин салафан темир жосо жыгач, ошолор менен салыштырып көрүп, бул темир эмнеден пайда болот? Темир менен жыгачты, андан кийин салафан менен кагазды салыштырып көрүп, ошолордун жумшактыгын, катуулугун, бат эле тытылып кетерин, анан ошол темир каяктан келип чыгат да, жыгач каяктан келип чыгат. Жыгачты болсо, жыгачтык биз кантип жасайбыз ушул баракты деген нерсенин баардыгын бала изилдеп көрүп, анан турмуштук көндүм деген ошол да. Бул турмушта эмне, бул кандай пайдаланат? Анткени пайдаланып атат да турмушунда кагазды. Ошол кагаз каяктан келип чыгып атат дегенде кээ бир чоңдор да биле албай кетет, кээ биринечи сурасаң. Ошол кагаз каяктан келип чыгып атат дегенди бала изилдеп көрүш керек. Реалдуу чындыкты, фабрикаларды көрсөтүш керек. Ошол гана стем да. Анан тажрыйба кылыш керек. Жана мусорларда кагаздарды кайра иштетүү, мусорлорго тыштабаш керек, ошону чогултуш керек, сортировка дегендердин баардыгын. Бул эми дүйнөлүк көйгөйлөр да, дүйнөлүк ушунун баардыгы кайра иштетүү, кагаздарды, могу кагаз каяктан келип, ушул эле изилдеп атып эле стем болот да, бала турмуштук көндүмдөргө даяр болот. Дүйнө таанымы кеңейет. Барак кагаз биз ушул жерден алат экенбиз. Ушундан станок, ушун менен иштетсек, фабрикадан ушундай кагаздар чыгат экен деп турмуштук көндүмдөрү өнүгөт да. Анан изилдеп башташат. Анан ошол бала кийин мен кагаз чыгарсам мага мынча бак керек экен, жыгач керек экен. Анан жыгачта мен момунча китеп же болбосо момунча барак чыгара алат экенмин. Мен ушуну иштетишим керек деп анан өзүнүн кийинки тажрыйбасына колдонот турмушунда. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнбөй калдыңыздарбы же? Сонун түшүнүктүү болду же. Жанагы Тамара же эме боюнча да айта кетесизби? Фребелдин методунун Зайцевтики боюнча дагы кырк качат. Ошол боюнча Фребел методунун эме Зайцевтики боюнча кыскача айта кетесизби, Тамара же? Фребел эме стем билим берүү модулунун жанагы канчанчы модулу дедик? Мына Фридрих Фребелдин дидактикалык тутуму деген бул 3-чү стем билим берүү технологиясынын 3-чү модулу. Фридрих Фребел болсо биринчилерден болуп бала бакчаны негиздеген. Биринчилерден болуп бала бакча деген терминди алып чыккан. Фребел эң дүйнө жүзү боюнча биринчилерден болуп бала бакча деген терминди алып чыккан. Ага чейин бала бакча деген жок болчу экен да. Биринчи мектепти ачыптыр Фребел. Мектепти ачкандан кийин үйдө баягы кичинекей балдар калып, ошол кичинекей балдарды дагы караш үчүн энелер жумушка кетип, ошо энелерге жардам бериш үчүн Фребел ошо бала бакчаны ойлоп тапкан дагы бала бакчаны сыртка эле участкада эле аянтчаларда эле гүл аянтчаларында эле бала бакчаны ачкан. Ошол бала бакчаларда багбанчыларды алып, анан ошол багбанчылар сыртта эле, ошон үчүн Фребел балдарды гүлгө теңеген да. Жаратылыш менен өтө тыгыз байланышта болгон экен Фребел. Көбүнчөсү ушу токойлордо, жаратылыштарда көп жүрүптүр да. Анан ошол себептен биз баланы гүлгө теңешибиз керек. Гүлдү канчалык сугарып, канчалык өстүрсөк, канчалык ага кам көрсөк, ошончолук гүлдөп берет. Балага да ошончолук кам көрсөк, ошол бала да ошончолук өнүгүп өсүп берет бизге деп ушинтип гүлгө теңеген экен да. Анан Фребелдин ошо 14 белеги бар.
14 белегин бардыгы бизге ошол бала бакчаны негиздегенге чейин бала эмне менен алек болуш керек деген ой кетип, Фребелде ошол Фребел өзү ушундай дидактикалык материалдарды иштеп чыккан. Көп, аябай көп иштеп чыккан, китептери да чыккан Фребелдин. Бул дидактикалык тутуму 3кө бөлүнгөн, 14 белеги. Сулуулук формасы, ийгилик формасы, анан жашоо формасы деп. Жашоо формасы жана кубтар болгон. Куб кайра 27 кубка бөлүнгөн. Ошол бир эле куб канча бөлүккө бөлүнөрүн жашоо формасы бул кубтан куб туруктуу деп эсептелинет да. Үйлөр, жанагы конструкторлор бүт ушу кубтан курулган. Андан кийин ошо үйлөрдү кургандан кийин ийгилик, анан сулуулук формасы деп жанагы көп түрдүү, көп жана фигуралар менен үйлөрдү коостоо менен кеткен да. Топтору, жумшак топтору менен жумшак топтор. Эми эмкиде өтүп берсек, бул азыр кыскача эч нерсени деле көбүрөөк түшүнө албайсыздар да. Фребелдин материалдары менен кантип сабак өтүү керек дегенди мен кийин видеомду да көрсөтүп берем. Топтор менен канча деген сабак. Бул Фребелдин дидактикалык материалдарында 14 белегинде дең бардык сабакка колдонсо болот. Айлана чөрөдө да, жомок айтып атканда да колдонсо болот, сабат сабагында да, дене тарбия сабагында да колдонсо болот. Фребелдин материалдарын бүт бардык сабакта колдонсо болот. Фребелдин материалдары болсо, анда жакшы. Анда ар бир бөлүгү бардык сабакка кете берет. Бардык сабактарда колдонсок болот да. Дагы Зайцевдин методикасы болсо жанагы чексиз саноо, чексиз окуу. Бизге программада берилген да 10го чейин саноо, анан жогорку тайпада болсо азыр жок да тамгалар боюнча. Бул болсо кичинекей эле 1,5 жаштан баштап тамгалар менен, сандар менен иштөө Зайцевдики. Ошолордун көздөрүн каныктырып, илип коюп, ошолор менен иштөө да. Күндө ошо күнүмдүк турмушунда дагы ошо Зайцевдин жана тамгаларды колдонуу ыр түрүндө жана муундап окуу, ушул Зайцевдики аябай жакшы да, аныкы да. Дагы суроолор бар? Түшүнүктүү болдубу кичине? Асмасы түшүнүктүү болдубу? Бир аз түшүнүктүү. Жазып алдым эмеге. 14 белеги бар. Ошо 14 белеги менен эми сабак өтсөңүздөр, 14 белеги менен эгерде белектери жок болсо, топторун түйүп алып өтсөңүздөр болот. Аны мен кийинки сабактарда көрсөтүп берейин, ошо топ менен бүт видео аркылуу сабактарымды көрсөтүп берейин. Дагы сурооңуздар барбы? Кийинки сабактарга катышсаңыздар, көп нерселерди үйрөнөсүздөр да. Рахмат, Тамара Мурунова. Суроолор жок болсо, анда сиздин презентацияңыз бүттүбү же улантасызбы, Тамара эже? Бүттү го, эмки сабакка рахмат, кененирээк айтып берели, кененирээк өтүп берели. Кененирээк иштеп, эмки сабакта практикалык иш да болот, тапшырма да берели. Тапшырмадан кийин кайра аны талкуулайбыз, ошону менен жакшы сабактар болот да. Азыр мен да бир аз маалымат берип өтөйүн өзүмдүн презентациямды. Презентация митке чыкты. Азыр мен эмени көрөйүн. Zoom'dan презентация чыкты.
чыкты. Ооба чыкты. Чыкты. Эми заманбап тарбиячынын кесиптик ишмердүүлүгү. Биз балдарга азыркы күндө балдарга менен педагогдун мамилеси өтө маанилүү. Гумандуу педагогикада да ушундай айтылат, педагогикалык психологияда дагы мээрим, сүйүү мамиле кылуу маанилүү. Азыркы биздин балдар альфа муунду тарбиялап жатабыз. Өтө сезимтал жана акылдуу балдар. Биздин балдарыбыздын мен позициясын урматтоо маанилүү, эркиндик, баланын эрки, өзүнө болгон ишеними, өзүнө болгон баа берүүсү маанилүү. Ошондуктан биз баланын мүнөз өзгөчөлүгү жана социалдык абалына дагы, баланын жөндөмүнө да карата биз мамиле кылабыз. Жана эң биринчи кезекте сүйүү жана ишеним берүү маанилүү. Ошондо балдарыбыздын жүрөгү, жан дүйнөсү ачылат жана каалоосу, шыктандуусу ачылат. Биз балалык программасы менен иштейбиз, базистик программа менен иштейбиз. Жана Наристе 480 сааттык программа боюнча мектептерде, айрым бала бакчаларда бар. Ошол балалык программасынын принцибинде биз активдүү борборлордо интерактивдүү методдорду колдонуу менен балдарды өнүктүрүүчү сабактарды колдонобуз. Баланын эң негизги ой жүгүртүүсүнү өнүктүрүүчү ыкмаларды колдонушубуз маанилүү да. Оюн ишмердүүлүгүнүн түрлөрү бар, курстан өтөбүз. Мына ушул Мария Монтессоринин жана Вальдорф педагогикасынын элементинин негизинде инклюзивдик билим берүү, гендердик теңчилдик программасы менен балалык программасы иштелип чыккан. Ошондой эле Наристе программасы да ушул принциптерге ийгиликтүү педагогикалык технологиялар менен иштелип чыккан. Кадам артынан кадам программасынын принциби менен топтордо жана кээ өстүрүү, сабат ачуу деген предметтерибиз бар го. Айлана чөйрө менен таанышуу жана башка предметтик чөйрөлөр борборлордо уюштурулат. Эми ошол ыкмалар бар түрдүү. Мисалы ТРИС педагогикасы баланын жаратмандыгын, STEAM билим берүү, мына ушул көркөм өнөр болобу, айлана чөйрө менен таанышуу болобу, башка сабактарда биз кантип баланы шыктандырып, баланын ой жүгүртүүсүн жана ар тараптан өнүктүрүүчү сабактарды, ыкмаларды колдонобуз. Эксперимент жүргүзүү, изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзүү азыр актуалдуу болуп жатат. Жана баалоо, мониторинг жүргүзүү дагы маанилүү. Баланы бала бакчада баалабайбыз, баалоо өзүндө болуш керек да. Ата-энелер менен иш алып баруунун да жаңы формалары бар. Мен инсан катары киммин, балдарга кандай тарбия берем, мен кантип кесиптик чеберчилигимди өнүктүрөм, мен кайсы багыттамын, кайсы ордундамын деп дайым өзүбүзгө анализ жүргүзүп турушубуз керек. Демек, педагогдун кесиптик ишмердүүлүгүндө үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү болсо, биз интерактивдүү ыкмалардын түрлөрүн колдонсок, азыркы заманбап билим берүү программаларын үйрөнсөк, өнүктүрүүчү борборлордо балдарды өнүктүрүүчү сабактарды өтсөк жана ата-энелер менен иштөөдө жаңычыл методикаларды колдонсок, биз кесиптик өнүгүүгө ээ болобуз. Эң негизги өзүңүздөрдү дагы өнүктүрүп туруңуздар, жеке өнүгүүдө. Элдик тарбия менен бала бакчада сабак өтө маанилүү. Сөз маданияту, макал лакаптар, сөз бермектерин колдонуу кээ өстүрүүдө, манас таануу принциптерин, программаларын киргизүү, улуттук бай мурастарыбызды, элдик ыр, бешик ырын, бата берүү жөрөлгөсүн колдонсок, кол өнөрчүлүктүн түрлөрүн, кыргыз салтын, улуттук тамак аштарды, кыргыздын улуу мурасын, кыргыздын нарктуулугун баланын жан дүйнөсүнө киргизүү мына ушул бала бакчадан башталат. Элдик педагогикалык багытта да тарбиялоо өзүнчө бир чоң жумуш, ошондуктан буга да көңүл бөлүшүбүз керек. Демек, баарлашуу системасында бала менен педагогдун ортосунда өтө маанилүү. Уялчак балдарыбыз бар, тартынчаак балдарыбыз бар, түнт балдарыбыз бар, гиперактивдүү балдарыбыз бар, пассивдүү балдарыбыз бар. Буга да психологиялык кеңештер маанилүү да сиздерге. Ошондуктан бала менен баарлашууда дайым жагымдуу атмосфера түзүү жана сүйүү, мээрим берүү маанилүү. Педагогия, психология боюнча да бул өзүнчө чоң курс, өзүнчө чоң тема. Негизи балдарга мамиле кылууда биз баарыбыз балага ишеним беребиз, шыктандырабыз, анан кандай болсо да шартсыз сүйөбүз баланы. Ошол бала чувствует этет, сезет да биздин сүйүүбүздү, мээримибизди. Ошондо бала шыктанат жана активдүү болот да, сизге ишеним көрсөтөт. Демек, биз педагогикалык процессти уюштурууда мазмун, каражат, биз колдонгон метод маанилүү, кайсы методду пайдаланабыз. Жана тарбиячынын бала менен биргелешкен иш аракети маанилүү, максатка, мазмунга таянабыз жана ишмердүүлүгүбүз жаңы багытта болуш керек. Оюн ишмердүүлүгүн кантип өткөрөбүз? Изилдөө, эксперимент ишмердүүлүгү, биз колдонгон методикаларыбыз, таанып билүүчүлүк, баарлашуу,
мисалы жомок окуп берип жатсак дагы, айтып берип жатсак дагы, кандайдыр бир жаңы теманы өтүп жатсак дагы балага өтө кызыктуу образдуу айтып берүү методикасы бар. Сейилдүү экскурсияда дагы бала айлана чөйрө менен таанышып, изилдөө жүргүзүш керек. Жөн эле ойноп келбестенчи. Көңүл ачуучу иш-чараларыбызда баланы өнүктүрүүчү иш-чара болуш керек. Жана албетте эмгек ишмердүүлүгү. Балдарды окутууда методикалар активдүү, пассивдүү, конструктивдүү, интерактивдүү деп мектепте да ушундай бөлүнөт. Бала бакчада дагы, мектепте дагы биз активдүү, конструктивдүү, интерактивдүү методду колдонушубуз маанилүү, пассивдүү методиканы колдонбойбуз. Анткени баланы өнүктүрүүгө алып келбейт пассивдүү методика. Позитивдүү эмоция. Бала бакчада да 5E окутуу модели деп өткөндө мастер класстарында көрсөттүм. Демек, баланы шыктандыруу, өзүнүн өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзүү этаптары менен сабак уюштуруу маанилүү. Дайым шыктандырганда көйгөйдү чечүүдө, балага ишенимди көрсөтүүдө, баланын биз өзүбүздүн педагогикалык чеберчилигибизди өнүктүрүү жана баланын энергиясы, өзүбүздүн энергиябыз, биздин маанайыбыз, биздин педагогикалык процессибизге байланыштуу да. Ошондуктан биз баланы шыктандырууда баланын аракетин белгилеп, процессти белгилейбиз. Ар бир аракетин. Көңүл бөлүү маанилүү, албетте 70-80 балдарыбыз бар, кээ бир группада балдарга көңүл бөлүү жетишпейт да, ошол көңүл бөлүүнү талап кылат балдар. Ошондуктан бөлүп бөлсөк да ошол балдарга көңүл бөлүү маанилүү, ошондо шыктандырган болобуз. 21-кылымда көндүмдөр булар: сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, кызматташтык, коммуникация деп жүрөбүз. Ошол топтордо иш алып барганда балдарды өнүгөт. Бул мектепте да, бала бакчада да бул принцип маанилүү. Баланын жаратмандык көндүмгө алып барууна STEM билим берүү, дидактикалык каражаттар мына ушул жаратмандык көндүмгө алып келет. Бул баланын өз алдынчалуулугун өнүктүрө турат. Андыктан биз ошол тиешелүү ыкмаларды колдонушубуз керек. Кейс методикасыбы, мнемотаблицаны колдонобузбу, баланы шыктандыруучу, активдештирүүчү ыкмаларды колдонобузбу, алтын шляпаны колдоносузбу, же болбосо микрофондогу театр, же сыйкырдуу микрофон, сыйкырдуу кулак, жүрөк, көз деген ыкмалар бар. Мына ошол топтордо иш алып баруучу ыкмалар бар, бала бакчада өтө турган. Мына ушул түрлөрүн колдонуу менен баланын жаратмандыгын алып барабыз. STEM билим берүү, мына дидактикалык, инновациялык каражаттарды колдонуу менен бала өзүнүн ишмердүүлүгүндө жаратмандык ой жүгүртүүгө келиш керек. Мына ошол жаратмандык ой жүгүртүүгө келген бала акылдуу болот. Мээ дайым өсүп өнүктүүгүдө болот да адамдын мээси. Канчалык таанып билип, өзү жаратып, өз аракетин жүргүзгөн сайын баланын мээси да ой жүгүртүүсү да өнүгөт. Ошондуктан жаратмандык ой жүгүртүүгө ээ болгон бала, демек бул акылдуу жана чындыгында чоң киши болгондо дагы коомго салымы бар инсан болуп чоңоюшу керек. Салттуу сабак мынакей бул мугалим эле сүйлөй берет, мугалим эле көрсөтө берет. Бала бакчада даярдоо тайпасы бул. Ал эми балдар угуп, тынч отуруп укканда бул азыр актуалдуу эмес. Демек балдар өзүлөрү таанып билип, өзүлөрү ырахат алып, өзүлөрү аракет кылганда ошондо процесс жүрөт да. Мына ошондуктан биз мондай топтордо сабак өтүшүбүз керек. Эми ушу топтордо да кайсы ыкманы колдонушубуз керек деген суроо жатат. Ошондуктан биз жаңы ыкмаларды үйрөнүп алышыбыз керек дагы. Балдарга колдонуу маанилүү. Мындай топтордо, активдүү борборлордо, балалык программасында, Наристе программасынын талабы ушул. Активдүү борборлордо сабак өтүшүбүз маанилүү. Топтордо сабак өтүү деген өтө маанилүү. Бул кыргыз эли эртеден эле ийири отуруп түз кеңешүү деп тегерек отуруп, дасторкон четинде да тегерек отуруп кеңешип келишкен. Ошондо бири бири менен бет маңдай баарлашып, ойду ортого салып ойногондо, баарлашканда, маселени чечкенде ошол натыйжа болгон. Ал эми балдарыбыз кенедеги биздин кыргыз элинин топташ, чүкө боло, ордо боло баардыгы тегерек го, карап көрсөңөр. Демек бул тегерек топто отуруп иш алып баруу бизге жаңылык эмес, биздин табиятыбызда, башатыбызда бар. Ошондуктан муну өнүктүрүшүбүз керек. Ошондуктан топтордо сабак өтүп ишмердүүлүк жүргүзүүнү өнүктүрөлүк. Топтордо өткөн. Эми балалык программасында мисалы үчүн бир топто көркөм өнөр болуп жатса, экинчи топто математика же башка предметтер болот да, бир эле учурда параллель. Бул жерде баары эле сүрөт, көркөм өнөр өтүп жатат. Бул туура эмес. Тарбиячылар биз ошол бир убакытта 3 предметти өтүүгө мүмкүн эмес деп эле баарын бир убакта математика же көркөм өнөр же көбөстүрүп өтүп жатпайсыздарбы? Балалык программасынын принцибинде бир учурда 3 предмет болуп, анан
топтон топко өтүш керек да. Негизи ушуга жетишишибиз керек. Бирок практикада балдар тынч отурбай калат же каражатыбыз жетпейт дегендей ушундай өтүп жатасыздар да. Муну да талкуулайлы курста. Практикада кандай ийгиликтүү ишке ашып жатат? Сиздер колдонуп жаткан көнгөн адат жакшыбы же ушул сааттын жебеси боюнча бир эме учурда 3 сабак параллель жүргөн жакшыбы? Талкуулайлы. Мектепке чейинки билим берүүдө оюн өтө маанилүү. Эртең мененки кереги отурумду уюштурасыздар да, утренний круг. Ошондо да бала менен баарлашуу маанилүү өтө. Анткени балага көңүл бөлүү биринчиден психологиялык жактан. Анан балага болгон жоопкерчилиги, ишеними өзүнө артылат да, анан баарлашуу жүрөт. Көнүгүүлөрдү да аткарасыздар, өтө маанилүү. Сабактарыбыздын дагы кызыктуу, жандуу, активдүү өтүшү маанилүү. Албетте дидактикалык каражаттардын түрлөрү бар. Курста Тамара Омаровна көрсөтөт сиздерге Фребелдин каражаттары, жана башка Кьюзенер таякчалары, Шичида, Зайцевдин методикасы деген методикалар бар. Жана Дамендин каражаттары жана башка. Эми биз балдарга тапшырма берүүдө же кандайдыр бир ыкманы колдонууда дифференциациялык окутуу деген түшүнүк бар. Бул баланын жөндөмүнө жараша, жеке жөндөмүнө жараша тапшырма берүү ыкманы колдонуу дегенди билдирет. Эгерде биз баарына эле бирдей колдоно берсек, мисалы үчүн, могул жерде теңдик калыстык деген, мисалы баарына бирдей колдонсок, баланын кабыл алышы же жөндөмдүүлүгүнө жараша биз берген тапшырманы аткара албай калышы мүмкүн. Ошондуктан баланын тандоосуна коебуз жана жөндөмүнө жараша тапшырманы беребиз. Бул дифференциация деп аталат да. Мына ошондуктан инновациялык программаларда биз балалык программасы, инклюзивдик билим берүү, Монтессоринин педагогикасы, азыркы актуалдуу бизде мектепке чейинки билим берүүдө дүйнө жүзү багыт алган темалар. Монтессоринин педагогикасы, Вальдорф педагогикасы, ТРИС, STEAM билим берүү, кейс технологиясы өтө маанилүү болуп жатат. Жана сынчыл ой жүгүртүү, санариптик билим берүү, изилдөөчүлүк, долбоордук ишмердүүлүк маанилүү. Мына Кьюзенер таякчалары, Шичида, Диониш блоктары деген дидактикалык каражаттар бар балдарды өнүктүрүүчү. Демек, оюн ишмердүүлүгү жана дидактикалык каражаттар, физминуткалар, ата-энелер менен иштөө, китеп колдонуу жана электрондук китептерди колдонуу маанилүү. Анан санариптик билим берүү. Азыркы күндө жаңы багыттарыбыз ушул. Мына ушул багытта биз сиздерге курстан үйрөтөбүз. Урматтуу кесиптештер, биздин курска чакырабыз, катышыңыздар. Суроолор болсо бериңиздер, болбосо сабакты жыйынтыктайлык, курска барыңыздарды чакырабыз. 72 сааттык сертификат берилет сиздерге. Сабактар 2 ай сакталат. Сертификат электрондук түрдө берилет. Дайым кайтарыш, байланыш болуп турат. Бардык жактан сиздерге жардам беребиз. Суроолор бар бекен? Суроо жок болсо, жыйынтыктайлыгы кандай дейсиздер? Бүгүнкү сабакка активдүү Сабактар бийчи дагы сабак болобу? Бул акысыз сабак болду, эми курс башталат. Алдыда жандуу тренинг уюштуруп жатабыз Каракол шаарында. Жети өгүз Түп Ак Суу районунун Каракол шаарынын тарбиячылары келиңиздер. Анан онлайн ошондой эле параллель уюштуруп жатабыз. Бул офлайнга катыша албагандар онлайн катышсаңыздар болот. Ошол тренингдин жүрүшүндө видеого тартып сиздер менен бөлүшүп турабыз да, практиканы өткөрүп турабыз. Эми курс башталат. Мындан ары. Курс канчасында башталат? 7 апрелде баштайлык. Бир жума группа топтоп сиздер менен макулдашып сүйлөшүп алалык. 7 апрелде баштайбыз. Сабак болобу? Акысыз сабак бүгүн болду. Мына андан кийин эми курс баштайлык. Курста болот жакшы сабактар. Ошо кеч кирип калдык да, ошо систем жөнүндө сабак жакшы укпай калдык деген. Бул запись болот. Записти группага салам. Системди кеңири курстан үйрөнүңүздөр. Рахмат. Убакыт бөлүп сабакка катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Тамара Омаровна. Курста өтүлгөн сабак сакталабы? Сакталат, 2 ай сакталат. Жакшы, рахмат. Тамара Омаровна, сизге терең ыраазычылык. Тазим сизге мыкты адиссиз. Рахмат. Билимдүү, тажрыйбалуу, сиздин билимиңиз, тажрыйбаңыз биз үчүн өтө баалуу.
Рахмат Рахмат. сизге. Сизге да сөз Рахмат. берелик анда. Рахмат. Нургүлдүлө сомна рахмат. Сизге да терең ыраазычылык. Ишиңизде көп ийгиликтер болсун. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Алдыда ушундай курска катышып көбүрөөк катышсаңыздар да өтө кызыктуу болот. Өзүңүздөрдүн билимиңиздерди жогорулатып, азыр баардыгыбыз суусап турган кезибиз. Улам технология өнүгүп, улам жаңы заманбап жаңы ыкмалар чыгып атат. Ошонун баардыгына биз үлгүрүп, жетишип, иштеп калышыбыз керек балдарыбызга. Бул баардыгы балдар үчүн, өзүбүздүн балдарыбыз үчүн. Ошол канчалык балдарыбызга канчалык деңгээлде биз сабак берсек, канчалык үйрөтсөк, биз ошол балдарыбыз кайра эле бизге келип, бизге кайрадан көп нерсени ошо өнүктүрө баштайт да. Ошол себептен баарыңыздарга ийгилик. Эмки курстан жолукканча рахмат Нургүлдү Элесовна. Канча деген сабактарды өтүп, канча деген адамдарга жардам берип атасыз. Бул да соопчулук, Кудайдын бир соопчулугуна калып жатасыз. Ушунуңуз калбай, өзүңүзгө ден соолук берип, мындан дагы жашарып, дайыма жапжаш болуп, эл керегине жарап, эл кызматындагы адам, инсан болуңуз. Сизди да сыйлап урматтайм. Рахмат. Баардыгыңыздарга ийгилик. Рахмат, чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз тамара орунда. Таазим сиздерге, урматтуу кесиптештер, убакыт бөлүп сабакка катышып бергениңиздер үчүн дагы чоң рахмат, ыраазыбыз сиздерге. Бепилтүү жакшы салыңыздар. Энди сабактарыбызга жолукканча саламатта болуңуздар. Рахмат баардыгыңыздарга.